Так, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн мына биз эжекеден сурайлы. Жашыңыз канчада? 47 жаштасыз. Сиз келгенде эмне болуп келдиңиз? Сиз монда болуп келдим деп айтыңыз. Анан кийин кайсылар кетти ошону айтыңыз, Мен келген учурда ошо ашказанымдан гастрит болгон. Кантип кыйнайт эле? Тамак жакшы сиңире албайт белеңиз, тамак ичкенде ооруйт беле, ошону айтыңыз. Диагноз айтпаңыз. Ашказаным ачышып кетти. Так. Анан кайра токтоп калчу, анан кетирчүмүн. Так. Айрым учурда баягы бир нерсе каным жетпей калгандай болуп өзүмдү начар сезип калчумун. Ауруйт эле. Келип сизге көрүндүм. Бир тамчы кан менен анализ көрдүк. Эми сиз бизден толук курс бир лечение алдыңыз, Эмнелер кетти? Ошол алгыруудан баягы бир нерсе мени сыгып аткандай. Мен азыр мен ушерден сиз сөзүңүздү бөлүп коюп, мага келгенде мынтип айтат эле да, мында алым куруп эле дейт, денем калтырап эле дейт, барып отуруп калат элем, мен өзүм эмес элем. Бирөө кайсың түшүнбөйт эле дейт, жалган дегенде кылат эле, эч ким мени түшүнбөйт деп келгенде мен эсимде бар. Анан ошондо отуруп калып, анан кийин бир нерсе иче койсом, же мындай бир нерсе кыймылдап койсом, анан ал өтүп кетет эле деп айткансыз, Мен эстедим аны. Так, ошол абалыңыз кеттиби? Кетти. Ошол абалыңыз кетти. Дагы баш ооруйт беле, бут ооруйт беле, дагы эмне болот эле? Уйку кандай эле? Уйку деле жакшы. Жакшы эле болчу, Негизгиси ошол өзүмдү жеңил сезип калдым. Негизгиси ошол. Анан кийин баягы ички жак тазаланды. Баягы сиздин процедуралардан өттүм да. Баягы сизди мындай кыйнаган абал кетти. Ошо баягы калтырап барып эле, же калтыраганын билбейт, же бирөөгө түшүндүрүлсөм түшүндүрүшүн билбейт деп айттыңыз эле, мен эстедим. Ошол абалыңыз кетти. Дагы бир жакшы бир мен сураганда айттыңыз да, бир кайсы бир жаман абалыңыз кетти деп. Кекирип Болду, түшүндүм. Постоянно такай кекире берген, Ошол кеттиби? Кетти. Сиз айта аласызбы, ошо массаж жакшы жардам берди? Массаж, анан Ичти тазалаганыз, караңыз. Массаждан биз кандай массаж жасадык? Висцерал, анан безге. Караңыздар, урматтуу мекендештер. Лимфа массаж менен висцерал массаж жасамайынча биз канды тазалай албайт экенбиз, биз адамдагы даттанууну кетире албайт экенбиз, Эми кыргыз, мен илгертен айтам да, кыргыз эки эле диагноз коюп койгон. Каның таза болсун, анан ичиң таза болсун деп. Биз сиздин каныңыз менен аракет кылдык тазалаганга, анан курсагыңызды висцерал массаж жасап, безге массаж жасап, сизден ошол кыйналган абалыңызды кетирип бериппиз, Канча убакыттан бери ушу менен кыйналып жүрчү экенсиз? Ошондо өткөн жылдын ноябрь айынан бери. Где-то бир 1,5 жакында 1,5 жыл болуп калыптыр, 1,5 жылдан бери кыйнап. Ошонун ичинде сиз мында официалдуу медицинадан дары дармек алып иштеңиз беле? Ашказаныма шланги жутуп, омепразол деген дары. Только омепразол ичип турдуңуз, анан? Чырканактын майын ичип. Так. Ошондо бир аз кекиргеним бир аз кетти. Бирок токтоткондон кийин? Бирок алсыраганым кетпеди. Кетпей калды. Бирок сиз мага келгенде кекиргенсиз да, көбүрөөк кекирип тургансыз да. Так, демек азыр эң жакшы ошо кекиргениңиз кетиптир дагы, сизди кыйнаган баягы тырышып калган абалыңыз кетиптир, Сиз ыраазысызбы ошого? Аябай ыраазымын, рахмат. Анан мындан ары дагы баягы биз кыргыз эли эмнеден кыйналат экенбиз? Туура эмес тамактангандан. Вот, молодец. Так. Туура эмес тамактангандан, ошо ичти тазаганма баягы кырмабай жүргөндө. Биздин баягы аталарыбыз илгери айтканда, чоң энелерибиз бир тамакка кошко, мисалы айранга жумуртканы же сүткө жумуртканы кошуп жебей деп айтканда, биз ошол нерселерге кайра кайтышыбыз керек. Анан туура тамактанышыбыз керек. Ичти бир жылда 2 жолу тазалап жүрүш керек экен. Анан айрым учурда эми шарт болбой калса, өзүн өзү эженин видеолорунан көрүп, висцерал, лимфа массаждарын жасатыш. Мына, көрдүңүзбү? Мен ушуну айтар бекен деп мен өзүм айтпадым, күтүп турдум эле да. Молодец. Адам өзү түшүнбөйүнчө, адам өзү кое турчу, мен жеген тамактан, ичкен суудан оорутанып турбайм деп түшүнбөйүнчө, ал ар бир профессордун эшигин какылай берет, мен жакшы кылып койчу деп. Биринчи адам өзүнө жакшы кылыш керек экен, Анан ошо бизге келип, биз айткан нерсени үйрөнүп алып туруп, ошону жасап жүрө бериш керек. Эми албетте мен мынтип айтар элем да. Адам деген көп жылдан бери, баягы кээбирлер эң кеминде 2 жылдан бери оорутат. Калган 20-30 жылдан бери оорутпайбы?
Азыр ушул абалдан бардыгыңарды любой абалдан чыгарыш